Полиэтилен баштыктарынан өлкөнүн экологиясы олуттуу зыян тартып жатканы маалым. Мындан улам өлкө башчысынын Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгы чыгып, бир катар иштер колго алынууда. Тоң районунда өлкө башчысынын жарлыгын ишке ашыруу максатында жыйын болуп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Ысык көл областындагы кызматкери жана соода түйүндөрүнүн жетекчилери, сатуучулар катышты. Жалпы эле чек арадан мамлекет деңгээлде колго алып, чек арадан салафан пакеттер кирбей, сырье кирбей, ушул кагазга жана башка ушул салафанды алмаштыруучу нерселерге өтсөк, бул өзүнүн экологияда аябай жакшы болмок да. Өзүңөргө маалым болгондой, ушул балыкчы биздин Көкмойнок айыл өкмөтү Ысык көл областынын Босогосунда турабыз. Биз ар бир ишембиликте бир 20 тоннадай тегерегинде мусорду тазалайбыз да. Райондогу дүң жана чекене соода менен алектенген ишкерлерге желим баштыктарды колдонууну азайтуу менен сатууга жана колдонууга чектөөлөрдү киргизүү боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Сатуучуларда бул демилгени колдоп, экологияны коргоого ар бир жарандын салымы болор эле деген пикирлерин айтышууда. Жоюлуп кетпей, жер астында бир канча жыл сакталат деп атпайбы? Бул кагаз пакеттер болсо, ошолорду өрттөйсө, өрттөлүп калса, экологияга таза болот, анан элге өзүбүзгө дагы жакшы болот деп ойлойм да. Эми муну эл баары чогуу биргеликте иш алып барышыбыз керек, эл дагы туура түшүнүш керек, ошого аракет жасаш керек, оңоюна качырып эле салфан пакетке качыра бербей, биз дагы эмгек кылып, кичине аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Жыйындан кийин атайын комиссия мүчөлөрү айылдагы соода түйүндөрүн кыдырышып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Толугу менен алынды. Бул пакеттер кадрлар үчүн бекер. Буга пакеттерге ачып алышып, бияктан товар алып салып, үйлөрүнө алып кетишет. Бул болсо саморазлагаемый пакеттер. Кыргыз Республикасынын президентинин 148-чи жарлыгын айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бул жарлыкта болсо ошол полимер материалдан жасалган пакеттерге тыюу салуу, колдонууга тыюу салуу жана сатууга тыюу салуу болчу. Ысык көл областында мына буга чейин балыкчы Чолпон Ата шаарларында дагы өткөн, эл менен жолугушуп, ошо жыйындар өткөн, соодагерлер менен жолугушуп, Каракол шаарында, Түп районунда, Ак Суу райондорунда дагы мындай жыйындар өттү. Бөкөнбаев айылындагы Глобус соода борбору кагаз баштыктарды колдонуу менен кардарларды тейлеп жатышса, калган соода түйүндөрү да колдоого ала тургандыктарын билдиришти. 20-июндан баштап толук эко пакеттерге өттүк. Кассада кагаз баштыктар бар. Залда болсо полиэтилен пакеттин баарын алынып, эко пакеттер коюлду. Кардарларыбыз туура кабыл алуу менен алып атышат. Өздөрү чүпүрөктөн тигилген баштарды кошо алып келип, ошолорго салып кетип атышат. Негатив болбой эле, туура түшүнүү менен кабыл алып атышат, наоборот мактап кетип атышат. Жергиликтүү тургундар кагаз баштыкчаларга өтүү жакшы жөрүлгө экенин баса белгилешип, жаратылышыбыз да таза болор эле деген пикирлерин ортого салышты. Буга чейин салафан пакеттер болду эле го, анын баары мусор болуп, экологиялык системаларга аябай залакасын тийгизди да, биз баарыбыз эле көрүп жүрдүк, билип жүрдүк. Анан ушундай моорекиндей жакшынакай тейлөөлөр болуп аттыр. Ушундай пакет 7 сом экен, 7 сом экен. Анан мен силерге айтарым ушул, баягы кандай болгон күндө дагы баягы биздин өзүбүздүн туулуп өскөн айылыбызда ушундай кагаз пакет болуп, экологиялык системанын дагы жакшы болуп атканына аябай чоң кубанычта болуп сүйүнүп турам. Көл аймагында полиэтилен баштыктарын өндүрүүгө, колдонууга жана сатууга этап-этабы менен тыюу салуу, алардын ордуна экологиялык коопсуз баштыктарга өтүү маселеси боюнча облустун бардык район шаарларында түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Мирим Усубакунова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан.